Аба тонду кандай кылып тикчелеңиз? Эмесин терисин ашатып, ийлеп, анан тиккенбиз, тикчелеп ушуларды жумшак кылып. Ошо ашаткандын жолун айтсаңыз кандай болуп ашаткан? Ашаткан неме айранга ашатса да болот, кичине кебек салып, анан неме айнага чылап. Анан кийин ошо ийлегенбиз, ошо айнаныкы да караса сону болуп жумшак. Айнаныкы жумшак болуп. Жумшак болот. Тиккенге машинага тиккенге деле супара жасайт элек, ошентип терден кийин айнага чылап ашатып, анан ийлеп. Аба тон тиккендечи бычканда сиз сантиметрлейсизби, жок кол менен эле ченеп бычасызбы? Биз эми болбогон көз өлчөө менен эле, кол менен эле бычып ошондой кылышыбыз. Канча тонн бычтыңыз жалпы? Мен анча да көпкө неме кылбадым, ошо өзүм үйдөгү балдарыма, кыздарыма ошо камзер, ошо чалма тон, камзер ошолорду кылдым. Өзүм эле иштетип. Бериңизчи, сиз айтып атпайсызбы, сиздин айылда кыздар баардыгы эле ошо килем соккон мода болчу дегенди. Ооба. Кайсы учурда ошондой болду эле? 75-жылы болду бүтүп, 74, 73 ушул маалдарда, ошо 75 ошол жылдарда, 76 жылдарда өтө катуу килем сокто. Өлө көп согот эле. Бүт ар бир үйдө канча кыз болсо ошончо. Ар айылдарга алып кетип барып, ошо жактардын килемдерин согуп келет болчубуз да. Ошо кыздарды. Ушунчалык көп согуп келет. 89-жылга чейин. Мен анан 78-жылы айылдан кеттим, ошого чейин. Бир килемди канчага согуп берчү элеңиздер? Анда арзан эле да. 50 сомдон, 100 сомдон ар бирибиз алат элек. 15 күн, 17 күн ушундайларда бүтүрөт элек 2ден же 3дөн барып бир килемди. Тез бүтүрөт. 2-3 кыз барбы? Көбүнчө эле 2ден согот элек. Ошо багыш, тияк. Ар жактарга кимдер ушу килем даярдаган болсо алып кетишет эле да, суранып ошо каникулдарда барып согот элек өтө көп. Көп соктук ошол жылдарда, ошо бардыгыбыз килем согот элек. Сиз дагы килем согуп барганан турмушка чыктыңызбы? Менби? Жок. Жок. Көп эле ошентип турган? Көп эле ошондой болду.